Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Dagı surolar gelet. Atabız deyt üylöndü. Biz törölgen ekenbiz, anan ajırashıp ketken eken. Bizdi bakkan da yok, izlegen de yok, karaşkan da yok. Başka menen üylönüp algan, andan da 3-4 bala olgan, anında taştadı barıp 3-3'ünü algan, andan da 2-3 bala olgan deyt. Ayağında çoğoygondan keyin dinge kelmiş boldu dagın, anan ortada biz dagı namaz okutabız, koyem ata oldu, atады Kur'an'da okut, ayattарды oku, hadisти айтабыз, кандай болбосо атабызды издеп, бирөө издеп атасын табат. Атамсың болбой эле. Ооба. Өтө жакшы бир нерсе. Бирок маралдык жактан бул атанын ата деп аталуусу маралдык укугу жок. Маралдык укугу жок. Себеби сен толук кандуу залымсың да. Төрөттүң дагын баккан жоксуң. Чоңойткон жоксуң. Өткөн сабактарда канча нерселерди айттык турабы, атанын милдеттери. Бирөөсүн да аткарган жоксуң сен. Карап чык ошолордун баарын. Эгер мен окуп жатсаң азыр ошол ата. Угат иншалла. Жетсин ага, тоба кылсын, жашоосун өзгөртсүн. Туурабы? Чоңойту, макул чоңоюш, үйлөнүштү, балдардын баары чоңоюшту. Бала чакалары бар, кыздар, 2-3 кызы бар, турмушка чыга элек иштейт экен байкуштар. Кыздар маселесине келебиз, бул өтө чоң маселе. Уялбай келип туруп, ошол бала чакасын, акчасын тартып алып, келе бул меники, мен сенин атаңмын. Hazreti Peygamber'in hadisi var. Ente ve maluku li abika. Sen cana, senin mal mülkün toluk atаңдыкы. Hadisке amal kılbaysың mı? Peygamber kele akçaң deyip tartып алат акчаны дейт. Карындашым парикмахер, Москвада парикмахер болуп иштейт дейт карындашым. Жумушуна келет, айлык алган күнү барат дагы. Түшүнүктүүбү? Өзүнүн кызындан акчанын баарын шыпырып алат дагы. Жол керага же мындай тамак акчасын берип койт, алып кетет экен да. Ата. Эмне десе? Анта ва малука ли абика. Сен жана сенин мал мүлкүң атаңдыкы. Токто. Сен жана сенин мал мүлкүң атаңдыкы деген сөз биринчиден. Фикх алымдардын бардыгы айтат. Бул хадистин сырткы маанисин амал кылынбайт, кабыл кылынбайт дейт. Сахих хадис сөз жок. Сахих хадис сөз жок. Бирок сырткы маанис эмеси кабыл кылынбайт бул сөздү. Себеби эгерде ошондой боло турган болсо, анда эгерде ошондой бул хадисте айтылгандай дал ошондой боло турган болсо, анда атасынын баласы бар, баласынын байлыгы бар, анда ошол байлыгы толук атасыныкы болуш керек, атасы ошондон зекетин бериш керек, мурасы анда кимдики болуп калат? Эмне ошондо өзүнүн байлыгын атасы өлгөндөн кийин бала ошол өзүнүн байлыгын мурас катары алып калабы? Чотта не то. Түшүнүктүүбү? Не то болгон жери кайсы жери билесиңерби? Башка хадис бар. Акылдуу, балагатка жеткен, мусулман болгон бирөөнүн мал мүлкүн атасы да, энеси да ээлик кыла албайт. Түшүнүктүүбү? Ал анын мал мүлкү. Ошол мал мүлкүнө укугу бар. Канчалык деңгээлде укугу бар? Алымдар айтат, муктаждыгы деңгээлде укугу бар дейт. Муктаждык шариатта бир. Муктаждык эмне? Кийимин кечең муктаждык. Муктаждык маселеси бар, тууганым. 570 Lexus муктаждыкпы? Кечиресиң, муктаждык эмес бул. Түшүнүктүүбү? Заңыраган 3 этажный муктаж жок, муктаждык эмес бул, токто. Сен ошонун баарын деңгээлин карап, муктаждык маселеси гана каралыш керек. Ошондон алганга укугуң бар, ал да балаң, ата, эне бул акчадан колдонсоң болот деп айткандан кийин. Андан башкасы болбойт. Айырмасы жок, сен барып бирөөнүн колуна чөнтөк салган сыяктуу болосуң. Чөнтөгүнө колуңдун чөнтөгүн салган сыяктуу болосуң. Шариат ошондой. Мындай нерсе болбойт. Бул хадисти кандай түшүнгөн дегенде, анта ва малука ли абика. Ли дегендин мааниси ээлик кылат деген маанисинде эмес деп айтат алымдар, мубах болот деген маанисинде айтылат деп айтат. Алымдар ошондой дейт. Мубах болот деген сөз. Мубах болот деген сөз алсаң сага күнөө болбойт деген сөз ошол жерде. Муктаждык канчалык болгон болсо.